Кутмандуу күнүңүздөр менен ардактуу телекөрүүчүлөр, ардактуу радио угармандар жана биздин Медиа Манас YouTube каналыбыздын колдонуучулары. Сиздер тема телекөрсөтүүсүн көрүп жатасыздар. 3 платформадан биргеликте биз потенциалдуу адистер менен кызыктуу маек куруп, кызыктуу темаларды сиздерге тартуулап келебиз. Бүгүнкү күндө убакыт бизге аябай маанилүү. Бир ишке жүрүп жетишкенге аракет кылып келебиз. Ошол аралыкта курсагыбыз ачса, жолдон бирдеме сатып алып, колубузга көтөрүп алып жеп бир жетишкенге ошол ишти бүтүрө салганга умтулуп келебиз. Анын бизге канчалык деңгээлде ден соолугубузга пайда же зыян экендигин ойлобогон учурларыбыз дагы бар. Алдыңкы көзөмөлдүн бардыгы мына ушуга багытталмакчы. Андай болсо биздин студиябыздын коногу менен тааныштырып кетүүгө уруксат этиңиздер. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Кыргыз-Түрк Манас университетинин инженерия факультетинин Тамагаш инженерия кафедрасынын ага окутуучусу, илимдин PhD доктору Айбек Бөдөшев мырза. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Рахмат. Айбек мырза, экрандан жалпы көрөрмандарга, угармандарга учурашып алсаңыз болот. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар, урматтуу угармандар. Бүгүнкү маегибиз баардыгыбыз үчүн пайдалуу болот деген ойдомун. Бир ирет эки инсандын бири-бири менен сүйлөшүп калганына күбө болуп калдым. Аргасыздан бир тар жерде отуруп калган. Анан экөө сүйлөшүп атышат, айтат, баланча деген досум бар. Такыр үйүнөн тамактанбайт экен. Кечинде жумуштан чыгып, мени суранат, жүрү. Барып тамактаналы, мен алып берем деп. Үйгө барып тамактанбайсың. Үйдөн тамактанган мага такыр жакпайт, көчөдөн тамактангандын атмосферасы аябай бөлөк деп, мындай бир өзүн адатка айландырып алыптыр деп экөөнүн сүйлөшүп атканы бар. Угуп калдым да. Анан бир нерсе таң калып койдум, эмне себептен үйүнө барып тамактангысы келбейт. Чындап эле көчөдөн тамактанган ушунчалык эле кызыктуубу? Анын ден соолукка пайдасы кандай, ден соолукка зыяны кандай деги эле адам баласы эмне үчүн тамактанабыз? Ошондон баштайлычы. Абдан жакшы суроо экен. Биринчи ошо эмне үчүн тамактанабыз? Баардыгыбыз күндүк жашообузда тамактанууга аргасызбыз. Анан тамактануунун биз көңүл билип, анан билбеген аспектилери бар да. Биринчиси эң эле жөнөкөйү, бул базалык деп койсок болот. Тамактануу биздин күнүмдүк жүрүм турум үчүн, кыймыл аракетибиз үчүн керектүү энергия булагы. Бул базалык. Экинчиси, тамактануу бул адамдардын ортосунда, сиз айтып кеткен мисалда бул социалдык бир байланыш түзүүнүн инструменти. Мисалы жана досу экинчи башка бир досун конокко чакырып атат же тамакка чакырып атат. Биз деле мисалы өзүбүздүн күндүк жашоодо, үрп адатыбызда жаңы бир жерге көчүп барсак, конокторго, кошуналарыбызды үйгө чакырып, алар менен бир той беребиз, алар менен байланыш түзгөнгө аракет кылабыз. Чоң компаниялар, холдингдер мисалы бүгүнкү күндө бизнес контракттарын тамактануу учурунда жүргүзүшөт. Бул дагы баягы социалдык жакындашууга, баарлашууга алып келет. Бул экинчи концепциясы. Үчүнчүсү, албетте, бул тамактануу деген бул адамдын жашоосундагы анын сергек жашап, иммунитетин бекемдөө үчүн негизги инструмент бул тамак болуп эсептелет. Сиз канчалык туура тамактансаңыз, жакшы тамактансаңыз, жеткиликтүү тамактансаңыз, сиздин иммунитетиңиз ошончолук бышык болот, ар кандай ооруларга туруштук бере аласыз. Жана ошондой эле, мисалы, өзүңүздүн фигураңызды айтып койсок болот, жакшы сактап, фигураңызды жакшы абалда жүрсөңүз болот, жана узак убакыт, узак өмүр жашаганга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Бул албетте тамактануу менен сөзсүз түрдө байланышкан. Мындан сырткары дагы тамактануунун бир аспекти бул маалымат алуу. Мисалы сиз, мен жана көрүүчүлөрүбүз ар кандай тамакты жеп жатып, ал тууралуу маалымат алабыз. Ал даамдуу болушу мүмкүн, эттүү, майлуу болушу мүмкүн. Ашканалардын түрлөрүн билебиз, мисалы чыгыш ашканасы, улуттук ашканасы, батыш ашкана, булардын өз ара айырмасын дагы билебиз. Себеби деген тамактануу аркылуу билип жатабыз да. Мисалы улуттук ашканабыз дегенде биз айтабыз эт көп, майлуу дейбиз. Чыгыш ашканасына, мисалы Корея ашканасын ала турган болсок, ачуу тамактар басымдуулук жазылат. Батыш ашканасы болсо салыштырмалуу алар диетикалык баягы кичине өсүмдүктүктүү продукциялар менен байытылган деп калабыз. Демек биз маалымат алып жатабыз. Анан сөзсүз түрдө тамактанып жаткан ошол маалымат биздин кийинки муундарга, балдарыбызга берилет.
мисалы ыр саптар деле бар го, апам жапкан нанды сагынам деген, бул жөн эле ыр сап эмес. Бул ошол убакыттагы ошол наандын даамы, өзгөчөлүгүн маалымат катары көрдүңүзбү, ал сактап өмүр бою алып келатат да. Биз ошол сыяктуу эле мисалы алмаштырылгыс кайсыл бир эмелер бар. Апабыздын жасаган наны, тамагы, берген чайы жана башка, бунун баардыгы көрдүңүзбү, маалымат. Демек, тамактануу бир гана күндүк энергиянын булагы эмес, бул иммунитетти бекемдөөчү, социалдык жакындоого бара турган инструмент жана ошондой эле маалымат алуу, маалымат пакети. Анан экинчи сурооңуздун экинчи бөлүгүндө айттык, ал баягы үйгө баргысы келбей көчөдөн тамактануу. Бунун бир артыкчылыгы бар. Демек, ошол баягы көчөдөн тамактануунун ал көбүрөөк маалымат алып, жанагы аспект рахат алат. Тамактануу сөзсүз түрдө бул рахаттануу процесс болуш керек. Сиз тамактанып жатканда ошол жанагы кайталангыс сезимдер сизде бир рахаттануу сезим жаратыш керек да. Жөн гана ашказанды толтуруу эмес, ошол рахаттанууга дагы өтүшүбүз керек. Демек, ал ошол рахаттануу сезиминен улам көчөдө тамактанууну көбүрөөк жактырат. Эми ден соолукка тийгизген зыян же пайдасы жөнүндө айтып берсеңиз. Мисалы, көчөдөн тамактануунун негизи пайдасынан зыяны кичине көбүрөөк да деп ойлойм. Бул менин жеке оюм. Себеби көчө өзү тамактанууга ылайыктуу чөйрө эмес. Себеби жанагы эле аспектилерди карай турган болсок, сиз мисалы көчөдөн тамак ичип жатып, анын баягы тамактын даамын толук кандуу сезип, андан рахат ала албайсыз. Себебинде эки жакта айлана чөйрөнү кармайсыз, фокус башка жакта болуп калат. Кулагыңыз, сезүү органдарыңыздын бир бөлүгү бул тамактануу процесске берилбей калат да. Ошондон улам сиз мисалы рахат алуунун толук чегине жете албайсыз. Бул биринчиси. Экинчиси бул баягы кооптуу жагы. Баягы тамак көчөдө жеп жатканда ошол жердеги тазалык өтө маанилүү да. Эгерде гигиена, сиз мисалы жолдо келатасыз, ал жакта ар кандай адамдар болушу мүмкүн, санитардык гигиеналык шарттар сакталды, сакталган жок, ошол маанилүү. Сакталбаган учурда сиз өзүңүздүн ден соолугуңузга, анан өмүрүңүзгө тобокел жаратып жатасыз. Бир гана өзүңүзгө эмес, эгерде сиз ал жерден кандайдыр бир жугуштуу бир микроб менен мисалы булганган тамак ичип алсаңыз, сиз аны үйгө алып барып, үйдөгү үй бүлөнүн башка мүчөлөрүн дагы ошондой бир кооптуу абалга түртүп жатасыз да. Бул албетте кемчилик жагы. Анан үчүнчүдөн көчөдөгү тамактардын сапаты, анан алардын коопсуздугу дагы кичине күмөн жаратып коет азыркы учурда. Эгерде алар жакшы текшерилбесе, жакшы көзөмөлдөнбөсө, кандай тамактануудан адалбы, арамбы, же болбосо кандай эмеден жасалды, аларды билбестен сиз колдонсоңуз, сөзсүз түрдө баягы ден соолугуңузга түздөн-түз таасир берет. Бүгүнкү күндөгү мисалы көчөдөгү тамактардын курамында ар кандай боектор кошулат, татым даам берүүчү, даамды күчөтүүчү мисалы специялар кошулат. Ошол тамакта жасап жаткан технология сакталдыбы, сакталган жокпу да маанилүү да. Анан сиз ошол тамакты колдонуудан мисалы жөнөкөй эле ашказаныңыздын оорусунан баштап ууланууга чейин алып келиши мүмкүн. Жада калса узак мөөнөт эгерде ошондой тамактануу образда жашасаңыз, бул өнөкөткө айланат да. Баягы баңгизатка кадимкидей көнүп калуу өнөкөтү бар эмеспи? Туура ошондой. Жана досуңуздагы мисалыңызда да ошондой болушу мүмкүн. Ал көчөдөн баягы специялер менен байытылган тамак ашты көп колдонуп, натыйжада ошол тамак аштын даамына көнүп калды. Ал өнөкөт болуп калды. Кадимки үй шартында тамакты мындай тамак алган табити начарлап калды да. Сиз жанагы ден соолукка терс таасир тийгизет деп аткан, санитардык нормалар сакталбай деп жаткан, айтып аткан ушу факторлордун баардыгы тест татымга тиешелүүбү же жалпы эле айтып атасызбы? Бул баардык жалпы эле айтылып атат. Бир гана тест татымга эмес, жалпы эле сиз үйдөн деле мисалы бир тамак аш даярдап өзүңүз менен чыксаңыз, анан көчөдөн бир жерге ылайыктап отуруп тамактанууга аракет кылганда деле ошол жердин санитардык абалы дагы таасир берип коет. Демек, мындай тараза ташына кое турган болсок, биринчи кезекте тест татымдар көбүрөөк билесе өзүнүн жазалышы, ыкчам жазалышы өзүнчө бир ден соолукка терс таасир тийгизсе, ооба, туура айтасыз. Айтып аткан баягы атмосфералык шарт дагы экинчи таасир болуп калат экен да. Ооба. Биринчи айтканыңыз бул көбүрөөк таасир берүүчү фактор да. Тест татымдар мисалы бүгүнкү күндө аябай өнүгүп жатпайбы? Катуу темпте өнүгүп атат.
өзүнчө бир тамак аш индустриясында булар сектор болуп калды. Анан биз азыр карап көрсөк, көчөгө чыгып карап көрсөк, ал жакта көбүнчө жаш мундагы жаш балдар, студенттер, окуучулар, мектеп окуучулары көп тамактанышат да. Анан бунун өтө көзөмөлдөн чыгып кеткени адамдын денсаулыгуна өтө чоң таасир берет. Жанагы эле бул тест татымдар сиз айтып кеткендей, алар толук жакшы бышырылышы мүмкүн же бышырылбай калышы мүмкүн. Бул бир. Алар калориясы жогору болот. Бул тамак аштардын калориясы жогору болгондон сиз өзүңүз байкабайсыз. Ал калория деген сиздин жеп жаткан тамак ашыңыз сизге энергия берет да. Ошол энергия сиздин күндүк кыймыл аракетиңиз менен жумшалып, колдонуп чыгыш керек. Калбаш керек дегендей. Толугу менен иштетилиш керек деп койсок болот. Калориясы жогору майлуу болгон тамак аштарды жегенде алардын бир бөлүгү организмде аш болбой калат. Натыйжада топтолуп баягы жаштарда бул тамакты көп жеген адамдарда ашча салмак пайда болот. Ашча салмак анан ден соолукка таасир берүүчү баягы жүрөк кан тамыр оорулары, муун оорулары жана башка ооруларга себеп болот. Мына бул биринчиси. Экинчиси бул сөзсүз түрдө бул жогоруда айтып кеттик, бул тамак аштагы ар кандай кошулмалар кошулат. Бул кошулмалар сиздин денеңизде, организмиңизде сиңбей кала берсе, бара-бара ал эмнеге алып келет? Баягы рак. Рак ооруларына алып келиши бүгүнкү күндө изилденип, жыйынтыктары бар. Анан үчүнчүсү дагы бул жаман жагы жана специялар ар бир адамга жагы бербейт. Кээ бир адамдар билбестен жеп алган учурларда аларда аллергия пайда болот да. То есть ар кандай денелеринде көрүнүш, аллергиялык көрүнүштөр пайда болот. Бул дагы албетте ден соолукка терс таасир тийгизет. Анан 4-түнчүсү сөзсүз түрдө баягы нормалдуу үй шартында тамак ашка болгон табитиңиздин начарлап кетиши сөзсүз түрдө бул дагы баягы ашказандын нормалдуу иштешине терс таасирин ачык эле билгизет. Мен мындай тескери контр суроо берип көрөйүн. Жумуш ошол болсо, мисалы үчүн айла жок көчөдөн жешке туура келсе, сапа-шупа жанталашып, чуркоо менен чуркап үлгүрбөсөң, мисалы үчүн каражаттан, акчалай каражаттан калып калуу коркунучу бар болсо, мисалы айла жок, жарым сааттын ичинде ала калып, колуңа көтөрүп алып, жүгүрүп баратып, жеп, анан ишиңе жолугуга кол койдуртуп дегендей ошондой бир алар эмне кылат? Туура айтасыз. Тилекке каршы бүгүн бизде ошондой баягы шаар жашоосунда ошол эме көрүнүш абдан чоң көрүнүп жатат. Бунун алдын алуу иш-чарасы бар. Адамдар сөзсүз түрдө баягы иш күнүн пландаганга өтүш керек. Мисалы өнүккөн өлкөлөрдө сөзсүз ошондой баягы тайм менеджмент деп коет. Баягы убактысын туура бөлүштүрөт да. Эртең менен кайсыл жака барат, ким менен жолугат, тамактануу кайсыл учурда болот, анан тамактанууну кайсыл жерден жейт, тамактанат. Ошону дагы пландаганга өтүшүбүз керек. Эгерде биз ошол тайм менеджментти туура колдонуп, ошол өтсөк, бул сөзсүз түрдө бизге баягы зыян келтирбей тамактануу процессин биз баягы жогорудагы айткан аспектилер менен ишке ашыра алабыз. Аргасыздан ошондой учурларга туш келип калганда, сиз колдон келишинче ошол тамактана турган жайыңызды тууралап, же болбосо кайсыл жерден аласыз, ошол тууралуу маалыматыңыз жоктугун эң аз болуш керек. Алар каяктан алат продукциясын, эмнеден жасайт, алардыкынан мисалы улануу же болбосо баягы тескери бир пикирлер жокпу алар тууралуу, ошолорду окуп көрүшүңүз керек. Анан ошол билимиңиздин аркылуу сөзсүз түрдө баягы өзүңүздүн ден соолугуңузга терс таасир тийгизбей тургандай кылып аракет жасаш керек. Сөзсүз түрдө бул сиздин мойнуңузда да. Туш келди эле алып кете бербей, Жок, андайга болбойт сөзсүз түрдө. Көчөдөн тамактануунун негизи зыян жактары жөнүндө айтып, ал жерде атмосфера, ал жерде санитардык норма деген нерселер баягы биздин ден соолугубузга зыян келтире турганын айтып кетпедиңизби? Анан калктын акчалуу катмары деп коеюнчу, мындай камсыздалган, баардык жагынан камсыздалган. Жалпак кыргыз тили менен айтканда акчага баш ооруган кишилер бул нерсе, бул маселе аларды коркутабы, коркутпайбы? Мисалы үчүн эң бир 5 жылдыздуу ресторандарга барып, отуруп, өзү каалагандай, же 5 жылдыздуу ресторандарда деле ошондой санитардык, таза, гигиеналык нормалар сакталбаган көрүнүштөр барбы? Сиз айткан баягы акчалуу адамдар, булар бир гана акчалуу эмес, булардын артыкчылыктары, булар маалыматы да бар. Сөзсүз түрдө булар баягы маалыматка абдан көңүл бурушат. Анан өздөрүнүн ден соолугун аябай кам көрүшөт да. Булардын артыкчылыктары ушунда да. Биз ойлойбуз, алардын акчасы бар, ошон үчүн алар ресторанда гана тамактанат. Жок. Алардын ресторанда тамактануусунун бирден бир себеби алар жогоруда айткандай маалымат топтоп, аны анализдеп, анан кийин
өздөрүнүн иш күнүн пландап анан ошого баратат, иш алып барышат. Сиз айткан ошо колунда бар акчалуулар дээрлик баягы көчөдөн тамактанууга өтүшпөйт. Алардын тамактануу режимдери сөзсүз түрдө көзөмөлдөө нормаланган. Алар бул жаатта аябай кам көрүшөт. Ал эми тескери баягы акча аярлуу катмардагылар тилекке каршы маалыматтын жоктугунан улам алар ойлошот. Мисалы көчөдөн тамактануу бул баягы арзан болушу мүмкүн деп жок. Эгерде буну экономикалык жактан салыштырып көрсө деле көчөдөн тамактануу эч качан арзан болбойт. Чөнтөккө урат деген. Чөнтөккө сөзсүз түрдө таасир этет. Өзгөчө жанагы сиз баса белек өткөн балдардын бир чыгып жөн эле бир үйдөн курсагы ток чыкса деле көчөдөн чыгып тамак жеп, анан тиги досум шаурма жеп атат, мен да шаурма жейин дегендей бир мүнөздөрү чындыгында ушу биздин келечек муунун ден соолугуна чоң кооптондуруу жаратат деп ойлойм да. Менчи сиз да кошулат болушуңуз керек. Толугу менен кошулам. Ошол нерсе мени дагы аябай кыжылат кылды. Эми бизге бөлүнгөн убакыт жыйынтыкталып баратат. Айбек агай экранды карап ушул жалпы өзүңүз тамак аш инженериясынын күчтүү адиси катары ушул коомчулукка ушул кайрылып кетсеңиз болот. Тамактануу боюнча, көчөдөн тамактануу боюнча балким өзүңүз сиздин сөзүңүздөн бирөө таасирленип эртең бүрсү күнү өзүнүн тамактануу рационун, тартибин, иретин үйүндөн кылып калат. Башкача өзгөртүп калат экранды карап кайрылып айтып. Чоң рахмат, урматтуу көрөрмандар, угармандар. Жогоруда биздин маекте белгилеп кеткендей, бүгүнкү күндө глобалдашуу учурунда биз ар бирибиз керектөөчү катары сөзсүз түрдө өзүбүздүн тамактануу рационубузду көзөмөлдөшүбүз керек. Ал үчүн эң биринчи бул маалымат алуу керек. Сиз тамактануунун пирамидасы деген чынжыры бар. Ошол пирамиданы интернет булактарынан оңой эле караса чыгат. Базалык эмне жеш керек? Андан эмне азыраак жеш керек? Эң аз эмне жеш керек? Ошол пирамиданы эле сүрөтүн чыгарып алып, же болбосо үйдөн талкуулап, анан балдарга ошол маалыматты сөзсүз жеткириш керек. Балдарга айтыш керек. Бул бир. Экинчиден, балдар бизден үлгү алышат да. Ошондуктан улам биз кандай тамактанып, кандай жүрсөк, балдарга эң жакшы үлгү бизбиз. Ошондон улам биз аларга үлгү болушубуз керек. Аларга маалыматты берип, үлгү болуп, анан сөзсүз түрдө өзүбүздүн баягы убактыбызды туура пайдаланганга үйрөнүшүбүз керек. Бүгүнкү күндөгү заман бул ушул нерсеге бизди алып келди. Бул үчүн баардык маалымат технологиялары жеткиликтүү. Азыркы смартфондорго кааласаңыз, сиз каалаган убакыт тайм режимин коюп, маалыматты алып, кайсыл жактан эмне тамакты алса болот, ошону өзүңүз пландашыңыз керек. Урматтуу көрөрмандар, мен абдан суранып кетет элем, кайрылып кетет элем. Ушул өзүңүздүн күндүк жашооңуздагы маанилүү болгон тамактануу процессти абдан жакшылап изилдеп, өзүңүздүн организмиңизди жакшылап окуп, үйрөнүп, эмне жагат, эмне жакпайт, ошонун негизинде билим алып, билимиңизди убакыттын өтүшү менен сөзсүз түрдө жаңылап турушуңуз керек. Чоң рахмат. Кадырман телекөрүүчүлөр, урматтуу радио угармандар жана биздин YouTube каналыбыздын колдонуучулары, бүгүн бизде конокто Кыргыз-Түрк Манас университетинин тамак аш кафедрасынын ага окутуучусу, илимдин PhD доктору Айбек Бөдөшов агай болду. Эми ден соолук баарынан маанилүү. Көчөгө тамактануу үчүн чыкпаңыздар, жумуш бүтүрүү үчүн чыгыңыздар. Ал эми мына ушул адисибиз өтө баса белгилеп сиздерге кайрылуу менен да айтып кеткендей, мына ушул тамак аш жагына, тамактануу өзүңүздүн рационуңузга үй ичинде, үй шартында көңүл бөлгөнгө аракет кылыңыздар. Сиздерди биз жакшы көрөбүз. Ден соолугуңуздарды унутпаңыздар. Кийинки эфирде учурашканча аман туруңуздар.